Assalamu alaikum ekendештер. Biz mınау Delivery Club boyunca айтып кетейин дедим. Delivery Club курьер канча иштесе болот, күнүнө канча заказ кылса болот, саатына или километрине канча төлөнөт, ошол боюнча айтып кетем. Каналга аттаныңыздар. Анда эмесе менин биринчи заказым көрсөтүп берем. Айтып кетейин, Мигрант ТВ каналы YouTube'да. Кудай кааласа бардык Москвада, жана ошондой эле башка жерде жүргөн мигранттардын көйгөйлөрүн жана канча иштейт, канча ошону тартып баарын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анда эмесе Delivery Club'дын биринчи заказын кылып, канча кылат, баарын тартып айтып бергенге аракет кылам. Анда эмесе кеттик биринчи заказга. 17,99 ваш? Да. Заказ найдешь? Макдональдстан заказ алып чыктым, биринчи заказ. Эми клиентке апарыш керек. Саатына азыр Delivery башта саатына төлөчү эле. Саатына төлөнбөй калган. Заказга 120, километрине 20дан. Ошондо 20 заказ кылсаң 2400, километри 1800 же 1000 болуп калат. Ошондо 3000ден ашып калат. Мынакей азыр клиентке жетип дагы тартам. Мына клиентке келдим. Сбербанктен 11-октябрь дейт. 11-октябрь дейт Сбербанктен. Азыр кирип берип чыгайын. Мынакей заказ берип чыктым Сбербанкка. Эми сиздерге кандай болду, бир заказым канча болду эсептеп берейин. Ресторанга чейин, до ресторана 35 рубль, если 2 километрден ашса. Мен ага элештим. 2 километрден ашык жерден берди эле. 35 рубль болду. Андан кийин келип ресторандан заказды алдым. Заказ алган 120 заказ, бир заказ. Клиентке дери апарганыма төлөнөт 20 рубльден 2 километрден ашса. Меники 2 километр жетпей калды, 1,5 километр болду. Ошондо мен до клиента 35, заказга 125, ошондо 155 рубль бир заказдан алдым. Эми болуп калат, бир эле заказ эмес, 3 заказ болот бир сааттын ичинде. 2-3 заказ болот бир сааттын ичинде. Ошосын айтам. Андан кийин башта Delivery саатына төлөп жүргөн эле. 25тен саатына 25, заказына 100ден. Ошондо 225 болуп жүргөн.
1 saatта. Эми жакшы иштесеңиздер 150-тен болгон 400-ге чейин чыгарса болот экен. 3 заказ берген болсо. Бирок азыр автобус тарап деген бар. Принимать этип кетиш керек. Заказын принимать этпесең, автобус тарап ар бир заказды принимать этиш керек. Ошо сиздерге айтарганым ушул болду. Bir günde 3000'e çeyin 2,5-3 bin iştesi olur.